Анан бизде бир чоң бир проблема болуп атат. Мынабеки Кытайдан келген биздин балдар, студенттер, биздин жарандар, предпринимательдер келатып, аларда эки паспорт бар. Загранпаспорт, анан кийин ID карта паспорт. Булар азыр кээ бирөөсү куулук кылып атат. ID карта менен өтүп кетип атат. Москвага келип, же Казакстанга келип, анан аяктан ID карта менен кирип кетип атат да, билинбей кылып атат. Как будто булар Кытайга барган эмес, Казакстандан эле келипчи. Аны өздөрү билип алып, кооптуу маселени билип алып, кайра кечирим сурап бизге келип атышат. Мени текшерип койгулачы, ушундай болуп атат, коркуп атам депчи. Ошон үчүн мен ошол жактагы окуп аткан, иштеп аткан балдардын ата энелерине кайрылат элем. Ошо балдардын арасында да түшүндүрмө иштер жүргүзүп, ошолорго да айтса, загранпаспорт менен кирип, алдабай, өздөрүн алдабай, бизди алдабай, ошондо мен маселе мен ошо жакшы чечилет деп биздин ошо баягы ради нашей безопасности населения, ради его безопасности дегендей.